илгери ата-бабаларыбыз дары чөптү колдонуп келишкенде бул аптека болгон эмес. Илгери көчүп-конучуга, көчмөндүү калкка мисалы дары чөптү биринчи косметикага колдонушкан, малдарына колдонушкан, өздөрүнүн дарылап алышкан жана витамин түрүндө жаскан, жешкен, жаңы чыккан эле жалбыраган. Анан мисалы бул дары чөптү туура терип, туура сакташка керек да. Муну атадан балага үйрөтүшкөн, энеден кызга үйрөтүп ушул убакка чейин сакталып келген. Анан азыр мисалы могулеки мөмөлөрдү бул күзүндө кечкүстө терилет да, бир кар жагандан кийин терилет, бир кар жагандан кийин бул пайдалуу болот да. Мисалы азыр биз алган бул долоно болуп эсептелинет. Долонодон көз болжол менен бир чоң кашык алабыз. Анан бул ит мурун. Кээ бир жерде муну караган деп да коет. Караган ашы ит мурун деп аталат. Андан дагы бир чоң кашык алабыз. Анан бул карагат барбарис деп коет. Ондан дагы бир чоң кашык алабыз дагы болжолу менен. Анан кайнак сууну куюп демдеп коюш керек. Муну кайнатканга болбойт. Демдеп туруп түнкүсүн коюп койсо да болот, жакшы чыгат түнкүсүн. Кечинде демдеп коюп, эртең менен пайдаланса витамин катары боорду тазалайт, өттү тазалайт. Ушуну тумчулап коюп туруп, эртең менен даяр болуп калган. Ал эми мына азыркы алганыбыз бозунач болуп эсептелет. Бул өтө бийик тоодо өсөт, жапыс жерлерде өспөйт. Муну боорду тазалайт, жана кан басымын нормалдаштырат. Анан бул чай чөп деп коет. Орусча душица, чай чөп, бул да бийик тоодо өсөт, кийгот деп да аталат. Мындан дагы алабыз. Анан бул тоо чайы деп коет, иван чайы деп да коет. Анан бул мамыры эделбейс. Бул эң бийик тоодо өсөт, кар жааган жерде өсөт да, эделбейс. Анан бул чай чөп, сары чай чөп деп коет, зверобой. Бул да 99 ооруга дары. Анан жалгыз, муну жалгыз болбосо жалгызым өбөйт эле деп илгери ушундай аталып калган чөп. Бул жалгыздарды ашказанга, боорго тамакташтырат. Анан бул теңгегүл деп коет. Орусча календула, кыргызча теңгегүл. Мындан да алабыз. Анан муну демдейбиз. Муну түнкүгө койбой эле, муну 45 мүнөт демдеп коебуз дагы. Анан 3кө бөлүп 3 маал ичет. Бул тамакташтырат, тамак сиңирет, чарчаганды басат. Муну ушинтип демдеп туруп 45 мүнөт коюп коебуз дагы, тумчулап, ороп. Анан 3 маал 100 граммдан тамактан кийин ичсе болот.